Барыңыздарга салам. Всем привет. Саламатсызбы? Суббота бизде эртеменки саат 11-ден 22 өттү. Балдарды алып ушундай паркка келдик. Бул жакта көл. Саламатсызбы? Саат бизде 11:30. Всем привет. Көлдүн жээгинде ушундай бир аралчада парк бар, ошол жер үйдүн жанында. Ошол жакта жүрөбүз. Всем привет. Ушундай көлдүн жээгинде суббота күндү эс алып келдик. Селкинчекти аябай жакшы көрүшөт. Саламатсызбы? Бул Чикаго, штат Иллиной, Виллоубрук деген городок. Чикагога жакын, Чикагонун четиндеги пригород десем болот. Биз буга чейин пригородто жашадык, анан карантин башталып, пандемия болгондон кийин четиракка көчтүк. Көрдүңөрбү, өзүңөр көргөндөй адам жок. Аралыкты сактаганга жеңил. И балдарды дагы ойнотуп коркпой кетесиң. Чикаго шаарында эл аябай көп болгондуктан ошо аралыкты сактап, же болбосо балдар менен көчөгө чыгып паркка ойнотуп келүү аябай кыйын болгондуктан ошого биз четке көчтүк. Вы одеваетесь только в дорогих брендах? Нет, я не одеваюсь в дорогих брендах. Я одеваюсь так, как я хочу, мне нравится. Но я вообще минималист. Люблю минимализм. И на вещи, на одежду, на вещи я не люблю тратить очень много денег и времени. Есть несколько любимых одежд. Я их все время по очереди одеваю, Для меня не важно, что снаружи. Для меня очень-очень важно, что внутри, Поэтому я не вижу смысла тратить очень большие деньги на одежду. Если мне что-то нравится, я покупаю. Не из-за бренда и не из-за денег, а покупаю, потому что оно мне понравилось. И все. Мне может понравиться дорогие вещи, мне могут понравиться очень дешевые вещи, самые простые. И в основном я очень-очень скромно одеваюсь. Потому что мне так комфортно, мне так удобно. Главное, чтобы одежда была удобной и комфортной. А остальное не важно. Интервью. Рахмат көргөнүңүздөргө, комментарийлерди кечээ күнү кирип окудум. Аябай жакшы комментарийлер көп экен. Прям 100% деп деле айта алам. Бүт позитивный комментарий экен. Рахмат, что көрүп, колдоп койгонуңарга аракет кылдым. Ушундай көлдө жүрөбүз. Ал кызым. Аягы? Айланып кал. Ал жака барбы, жыгылып түшөсүң.
менің қызым. Суға салсаң су болып қалады да қозы. Аны суға салсаң, ал су болып еріп, анан ойнай албай қаласың, учпай қалады, айланбай қалады. Да, моя сестренка тоже в IT-сфере. Қозы, жығыласың. Қарашы су, тартып кетеді балық. İçinden tatlı kepleyebilir. Қолыңан тишті болады, анан сені суға тартып алады. Ana ata kamak kulatta. Жоқ, ата аяқтан чұрқап келгенше сен ана қап кетіп қалады. Apa ana kamak kulatta. Жоқ. Мен сені балыққа беріп қоямын да. Yok ata bakı dedik. Бербейді бұл мақылында. Чұрқасаң айланады. Бай-бай. Şunday parkka geldik ballarda alıp. Atası tetiginde patpürek жасап беріп, жырғап ойнап жүр айлантышып. Америкадағы Иллиной деген штат бар, Иллинойс. Штат Иллинойс, город, пригород дейін, Уиллоубрук деген сабыртта біз. Чикагоға жақын, хайвейменен где-то 25 минутада шаардын центріне кирип барабыз. Буга чейин биз ушу шаарда жашачубуз, Чикагонун өзүндө. Азыр ошентип балдар чоңоюп калгандыктан четиракка жылдык. Сабырыпта жашаганыбызга примерно 1-2 ай болду. Ал жакта жаша. Эми кандай десем, ал айлана чөйрө бүт англис тилинде болуп жатпайбы. Садик, мектеп, достору. Бирок биз ойлойбуз, үйдө биз кыргызча сүйлөшсөк, жана ошондо кыргызча сүйлөп, аларга пример көрсөтсөк, алар кыргызчаны үйрөнөт деген ойдобуз. Жана биз менен сүйлөшүү үчүн дагы булар кыргызчаны үйрөнөт. Ата-эне менен бала сүйлөшүш керек, оюн айтыш керек. Особенно азыркы учурда балдарыбыз чоңу дагы, кичинекейи дагы, мындай айтканда, толугу менен бизден зависит этет да, биздин жардамыбыз менен жашайт, биз тамак беребиз, биз менен тыгыз байланышта болуш керек. Ошого биз кыргызча сүйлөсөк, булардын тили кыргызча чыкты. Green карта жөнүндө маалымат. Green карта жөнүндө маалымат жок. Ошо акыркы маалыматтардын баары жаңылыктарда эле айтып жатат. Ал маалыматтан сырткары жок. Кыргыздар Американын кайсыл жеринде көп дейт. Кыргыздар Американын бардык эле жеринде бар, бирок көпчүлүгү ошо Иллинойс штатында, Чикаго шаарындагы, Чикагонун шаарынын өзүндө, особенно Норсайд деп коет, ошо Норсайдында жана Чикагонун жакынкы пригороддорунда кыргыздар көп. О. Thank you. Жок, дейт. Андан сырткары Филадельфияда, Огайо штатында, Нью-Йоркто, Калифорнияда, штат Вашингтонда кыргыздар бар. Негизи эле ар бир штатта кыргыз бар болуш керек. Ошо көпчүлүгү Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, ошого окшогон штаттарда. Огайо, Пенсильвания. IT программированияны кайсыл жерде окуса болот? Если сиз абитуриент. Мектепти бүтүп жатсаңыз, жогорку билим алганга аракет кылыңыз деп айтмакмын. Диплом адамга сөзсүз түрдө керек болот. Ошого диплом алганга аракет кылып, сизде азыр окуй турган убакыт. Дипломдун артынан түшсөңүз адашпайсыз. Ар бир адамга жогорку билим керек жана университеттен алган опыт дагы керек деп ойлойм. Эгерде сиздин уже жогорку билимиңиз бар болсо, ошондо өзүңүздүн кесибиңиз менен иштебеген адам болсоңуз, анда сизге буткемптер, курстар туура келет деп айтат болчумун. Сиз 11-классты бүтүп жатсаңыз, анда эң жакшы чечим болот эгерде университетке тапшырсаңыз.
ошо информационный технология факультетине ошо бөлүмүндөгү өзүңүзгө каалаган, өзүңүзгө жаккан багытына. Junior программисттер, конечно, бардыгы эле программист, ошо junior программист болуп баштаган. Бир жерден башташ керек, опыт топтош керек. Андан сырткары азыр интернет аябай өнүгүп, сайттар бар, кайсыл жерлерге, ал жерлерден өзүңүз ар кандай проекттерди алып, жасап жөнөт клиент менен байланышсаңыз болот. О, кызым. Айланат аба. Айланат. Шамалга туссаң айланат. Качы? Ай, сонун айланат го. Көлөккө кетти. Чикагонун погодасы кандай десем, Бишкекке эле окшош. Негизи эле ушу Чикагодагы аба ырайы мезгил жана 4 мезгил бар: кыш, жай, жаз, күз. Бишкектегидей эле болгону Чикагонун кышы оорураак деп коет. Кышында аябай көп кар түшөт, жайында ушундай ысык болот. Күз аябай кооз, жаз дагы кооз. Негизи эле эгерде 4 мезгилди тең көргүсү келген адамдар, 4 мезгилде тең жашагысы келген адамдарга аябай жакшы мүмкүнчүлүк жана жакшы гана климат десем болот. Андан сырткары Чикаго шаары аябай кооз жерде жайгашкан. Мичиган деген озеро көл бар. Мичиган көлдүн жээгинде ушу Чикаго шаары жайгашып, прям Чикагода бир эле убакытта жанагындай аябай чоң даунтаун, хайрайстар менен ошондой сулуу көрүнүш менен өз көздү сүйүндүрсө болот эле. Ошол эле маалда жайында пляжга чыгып, пляжда жатып, сууга түшүп, көлдө эс алганга дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошого Чикагода пляж дагы бар, чоң үйлөр дагы бар. Эгерде айтып калышат, Чикагода кыш болбогондо Чикаго прям идеальный город, идеальный шаар болмок деп. Эмнеге дегенде Чикаго чоң шаар, Америкадагы чоңдугу боюнча 3-орунда турат, Нью-Йорк менен Сан-Францискодон кийин. Андан сырткары Чикагонун даунтауны, центри аябай чоң, көптөгөн компаниялар бар, анын арасында IT компаниялары көп, жумуш орундары көп. Мага жагат. Биздин үй бүлөскө да жагат. Ошого акыркы жылдан бери биз ушул жакта жашап жатабыз. IT академия КГУдагы оюңуз кандай дейт? Оюм жакшы, жаман деп айта албайм. Определенный бир, кандай десем, чечимдүү эле бир совет айтыш үчүн мен ал КГУдагы IT академиянын преподавательдерин таанышым керек, алар менен сүйлөшүп көрүш керек, кандай сабак өтөт. Айдан, О, оны кутулашы. сен отуруп тур азыр бара. Сүйлөшүш керек, анан ошондо гана бир жыйынтык чыгат. Мен алыстан туруп алып эле ал курс жакшы, бул курс жаман деп айткандан алысмын. Билбей туруп айткым келбейт. Ошондуктан курсту кантип тандаш керек деген видео тарткам. Эгерде мен Бишкекте болгондо, эгерде өзүмө IT курс издеп жаткан адам болгондо, кантип курс издемекмин жана кандай критериялар менен издемекмин, өзүмө курсту кантип тандашым керек деген суроолордун баарына жооп берип видео тарткам. Балким ошол видеону көрүп, ошол критериялар менен сиз дагы курс издеп көрсөңүз, балким сизге жакканын табарсыз. Азыр бизде саат 12ге жакындап калды, 11:30. Эртең саат 11:30. Акшдагы IT жаатында багыты боюнча кеңеш бериңизчи. IT багытында эле эмес, негизи эле американский университеттерге тапшырыш үчүн эң негизгиси TOEFL тапшырыш керек. Же болбосо IELTS алган университеттер бар, но Америкада көбүнчө TOEFLга көңүл бурат. TOEFLдун жыйынтыгы менен эле мотивационный письмо деп коет, же ошол кат жазасыз, эмне үчүн ал университетте окугуңуз келип жатат, жана керектүү бир нече документтер бар, банктан алынган, счетуңузда мынча акча бар деген, сизди финансировать эткен адамдар. Ошо керектүү документтерди чогултуп алып эле университеттерге тапшырыш керек. Бир университет менен ограничиваться этпеш керек деп ойлойм. Бир 10 чакты, 15 чакты колуңуздан келсе тапшырсаңыз, балким бирөөсүн өтүп каларсыз.
Сиздин сурооңузга жооп бербей, менин суроомо жооп бербедиңиз дейт. Сурооңузду башынан берсеңиз окуп өтүп кетсем керек. Жок. Сиз Америкага кантип кеткенсиз дейт. Бул суроону аябай көп берет. Бул суроого мен төгпөй, чачпай YouTube видеолорунда жооп бергем. Грин карта боюнча маалыматым жок. Сиз жана үй бүлөңөр бүлө экенсиңер. Мен келечегиде интервьюңду да көрдүм. Гордость Кыргызстана дейт. Спасибо большое. Очень приятно. Аябай сүйүндүм. Көптөгөн адамдарга бул мотивация болуптур. Көптөгөн адамдарга түрткү болуптур. Рахмат жылуу сөздөрүңүзгө. Бардыгына ошо мага каалаган тилектериңердин бардыгын экеселеп каалаймын. Ар бир адам бирөөгө жакшылык кааласа, өзүнө экеселеп жакшылык келет деген принциптемин. Ошого ар бир айтылган сөзгө рахмат жана ошонун баары өзүңүздөргө экеселеп, үч эселеп кайтсын. Ноутбук кантип тандаш керек, код жазганга деген видео бар YouTube'да. Ошону көрсөңүз бүт суроолоруңузга жооп аласыз. Жаңы баштап жаткандарга, программированияны үйрөнөм деген, код үйрөнөм деген адамдарга лаптопту кантип тандайбыз деген видео тартылган. 11 класста бүткөндөргө университетке тапшырыңыздар деп айтмакмын, эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Жооп берип коюңузчу дейт. Сиздин сурооңузду мен көрбөй калдымбы? 11 класста бүткөндө IT академиясы туура келеби? IT академия бул курсбу же университет? Эгерде университет болсо, менин кеңешим, колуңузда мүмкүнчүлүк бар болсо, каражат бар болсо, университетке тапшырганыңыз жакшы. Университеттен сырткары анан өз алдынча окусаңыз дагы болот. Можно попросить на русском или на английском пару слов? Как у вас там обстановка, что происходит и какие слова? Что сказать насчет этого? Здесь пока тихо. Пандемия продолжается. Как вы знаете, Америка на первом месте лидирует. Люди каждый день умирают. Это правда. Люди сидят дома, стараются social distance, сохраняют дистанцию, маску одевают при помещении в публичных местах. Нужно почаще руки мыть. Но элементарные правила, можно сказать, гигиены, да, это нас спасает. Пока что так. Так ситуация не радует. Людей с каждым днем все больше и больше зараженных. Каждый день люди умирают. Власти помогают, безработица все растет, кризис идет, компании многие закрываются, банкротятся, как-то выживают. Поэтому надеемся только на лучшее. Поживем и увидим, что будет. Но нужно надеяться только на лучшее. Но нужно быть готовыми, я думаю. Каждый человек должен надеяться на самое лучшее, но должен быть готов к самому худшему. Поэтому 2020 год для всех был самым тяжелым, я думаю. Но надеемся на 2021 год. Куда? Донат. Айлану там? Жоқ. Айланбай атау. Не болды әзірге. Чекей. Айлану табыл? Ажамат. Чұрқасаң айланат? Бас бияққа чұрқаймыз. Бас бияққа чұрқайсың қандай да? Кыргызстанга жетпейтем. Кыргызстан бул ата мекенибиз. Мен ата-энем Кыргызстанда, бир туугандарым бар. Кыргызстан ар дайым жүрөгүбүздө мекенибиз.
Германияда IT окуп жатып, США-га кандай программалар менен барып окуп келсе болот? Магистратурага тапшырыңыз деп айтмакмын. Грант алганга аракет кылыңыз. Америкада саат 12 болуп жатат. 12 болоюн деп калды. Саламатсызбы, умение. Менин атым Эламан. I'm so inspired by your achievements. Security course. Okay, Эламан. No, I don't have cybersecurity course, but you can get a lot of best cybersecurity course in maybe lynda.com, Udemy, Coursera. It's a lot of online platforms where you can get free classes, I think. Чикагодан салам. Жок, студент болгондо студент болуп келгенбиз. Окуу менен. Салам эжеке, кантип иштесек болот? Инстаграмдан акча тапса болобу дейт. Айгүл, саламатсызбы? Билбейм, мен Инстаграмдан акча таппайм. Өзүмдүн жумушум бар. Инстаграмды мен как бизнес катары көрбөйм. Инстаграмдан акча тапкандарды билбейт экенмин. Ишенбейм мен бул нерсеге. Адам бирок аракет кылса, бардык нерсени кылса болот деп коет. Балким ресерч кылып көрөтүрсүз. IT тармагында кайсыл жагын үйрөнгөн дейбит? Мен жөнүндө сурап жаткан болсоңуз, мен DevOps инженермин. Саламатсызбы? Элнур эже тарткан видеону көрдүм, мага абдан жакты. Азыр тааныштарыма ал видеону жөнөтүп жатам. Рахмат сизге. Чоң рахмат Тилек. Рахмат. Как говорится, мне очень приятно, что всем вам понравилось. Спасибо, что так поддержали. Я очень рада, что многих это видео замотивировало. И спасибо, что вы делитесь. Саламатсызбы. Говорят, для начала модно с Python начать. Какие ресурсы для самостоятельного изучения можете посоветовать? Так Python. Кому как. Допустим, кому-то Java нравится, кому-то JavaScript нравится, да? Поэтому это очень индивидуально. И если хотите самостоятельно заниматься, я вам посоветую посмотреть мой телеграм-канал, потому что я на телеграм-канале поделилась ресурсами. Я там писала один пост про 7 платформ, где можно бесплатно отучиться. И я там очень детально описывала, в каких сайтах какие курсы есть, какие языки есть. Поэтому присоединяйтесь к мой телеграм-канал, и там можете найти информацию. Bizde 10-30 болду дейт. Ооба, биз Кыргызстандан 11 саат разница менен жүрөбүз азыр. Америкада саат жылат, күзүндө жана жазында. Бир убакта 12 саат разница болуп калат Чикаго менен, бир убакта 11 саат разница болуп калат. Азыр 11 сааттабыз. Баш кийимиңиз сонун экен дейт. Кепка, ооба, Microsoft'тун кепкасы. Менин кепкаларымдын, мындай футболкалардын бардыгы эле IT өзүмө эсимде жок. Акыркы 5-6 жылдан бери качан футболка алгам. Бүт эле конференцияга барганда берилген футболкалар, жумуштан подарка кылат. Футболканы негизи эле IT компанияларда аябай көп берет. Футболка, кепка, кружка, мружка, бүт ушуга окшогон нерселер. Толстовкаларды жумуштан беришет. Конференцияларга барганда берет, же болбосо жаңы клиент менен иштеп баштасак ал жиберет. Биз быйыл кышында Zoom деген компания менен контракт түздүк элек, ошо Zoom'дун футболкалары келди. Поэтому менин 100% футболкаларымдын жана баш кийимдердин баары ушу тег IT. Бул Microsoft'ту кепканы Айдай деген аябай сонун бир кыз берген. Microsoft өзү иштейт. Ошо Чикагога келгенде алып келип подарка кылган. Эң жакшы көргөн кепкаларымдын бири десем болот. Гүлдүү, прям кыздарга туура келет. Мага бир бакытка бир жайкы кепка подарка кылышкан Microsoft'тон. Ошого рахмат байкаганыңызга. Какой язык сейчас востребован в сфере IT для будущего? Все языки востребованы, я бы так сказала. Один инженер, если знает один язык, одну и ту же задачу можно решить на нескольких языках, да? Поэтому неважно, какой вы язык выберете,
Главное, нужно освоить этот язык очень досконально и очень хорошо. А потом уже вы сами поймете, и выучить второй, третий язык вам будет намного легче. Но если вы новичок и вы сейчас хотите начать, я вам посоветую начать один из 3 языков: Python, Java, JavaScript. Один из этих языков. Они все востребованы. И вот топовые языки на данный момент. Топовые языки — это Java, JavaScript или Python. Начните один из этих. Бизден Кыргызстанга жетпейби кооздугу эже жооп бериң дейт. Кыргызстан аябай кооз. Ага сөз жок. Кыргызстан толуу өлкө, биздин тоолор бар. Бул жерде тоолуу жок жерлер дагы бар. Америкада тоосу бар жерлер дагы бар. Природасы бизде аябай кооз. Абасы таза. Ал жагынан спорить этпейм. Болгону өкүндүргөн нерсе ошо бара турган тоолорго ошо природаны сактап калсак дейм да. Кыргызстанда, Америкада мен эмнени үйрөндүм? Жаратылышка аябай кылдаттык мамиле жасоо, жаратылышты өзүңүн балаңдай кароону. Бул жакта жөн эле дарактарды кыйбайт. Жаныбарлар эшиктин астында жүрөт, коёндор үйүң астына келет. Эликтер жүрөт пикник кылган жерлерде. Эликтерди эч ким качырбайт, өрдөктөрдү эч ким атпайт. Каздар мындай аябай ушундай жагынан мыкачы эмес. Бизде тилекке каршы ошондой адамдар дагы бар. Мен айтпайм бардыгы деп, бирок биз барстарыбызды жок кылып атабыз. Охота бар, тоолорго чыгып аюуларды атып салышат. Бул жерде аюулар кээ бирки штаттарда үйүн астында эле жүрөт, ошол жерлерде эле медвежоноктор жүрөт. Биз дагы ошону үйрөнүп, ошодон сабак алып, ошо бар жаратылышыбызды сактаганды үйрөнсөк аябай жакшы болмок. Булар ушинтип жаратылышын сактап калып, природаны сактап, природага аябай кылдаттык мамиле, аяр мамиле жасайт. Мен дагы ошо Кыргызстанда ар бир эл, ар бир жаран койлорду, природа, сууларды ошондой мамиле жасасак, биздин природа ошомончо сакталып калат. Эгерде биз антип сактаганды үйрөнбөсөк, биздин бар байлыгыбызды вакыт өтөр менен жоготуп алышыбыз мүмкүн. О? Я. Не кылып келейинби? Сыгалак деп, макул. Анда буну мага бер. Junior программист жумуш табылышы кыйынбы? Ар бир адам издесе каалаган нерсесин табат деген ишеничтемин. Кыйын болушу мүмкүн, оңой нерсе жок, оңой тамак жок. Ар бир ийгиликке жетиш үчүн, ар бир максатка жетиш үчүн адам кыйналыш керек деп ойлойм. Аракет кылыш керек. Ошого артка кайтпаңыз, аракет кылсаңыз табасыз. Аракетке берекет деп да бекеринен айтылбаса керек. Кудайым ар бир аракет кылган пендесине берекесин берип, жардамын берет. Саламатсызбы сен? Мен күйөөм бар деп коеюнбу? И какой язык нужен для работы в компании Intel? Неважно, здесь не говорят, Google использует Java, Python использует Facebook. В Фейсбуке есть все программисты. И Java, и JavaScript, и PHP, и Ruby. Неважно, какой вы язык будете знать. Если знаете любой язык в хорошем уровне, если пройдете собеседование, вы можете работать в Intel. Здравствуйте, что вы посоветуете выбрать для учебы в Bootcamp? Cybertech или Tectorial? Они обе хорошие, это зависит от вас и ваших финансов. Если у вас хорошая есть финансы отучиться, потому что я знаю, там разница в деньгах, и у вас нету проблем с этим, да, вы можете все оплатить, идите в Cybertech, потому что там больше, у них больше опыта. А если вам чуть-чуть тяжеловато в финансовой части, идите в Tectorial. Это тоже там и там учат одну и ту же программу. Я знаю, что Tectorial — это бывший студент Cybertech. Я думаю, у них почти что одинаково, поэтому не знаю.
Чоң рахмат, сен азам. Әрбір сөзіңізге чоң рахмат. Насчет ограничений, насчет иммиграции, я не спец в этом деле, и я не люблю отвечать на такие вопросы, где я ничего не знаю. Да, я боюсь ответить неправильно. Я не хочу вам дать ложную или неправильную информацию, потому что я думаю, это неправильно. Каждый человек должен говорить в той сфере, где он знает что-то. И просто так кидаться словами, я это не люблю. Поэтому насчет ограничений я точно не знаю. Я знаю только вот последние новости, да, были ограничения из-за паспорта. А потом что случилось? Я не знаю, Кыргызстан собирается менять этого или нет, поэтому нужно читать, искать. Гражданством жоқ. Ала элек мен еще. Буйруса болып қалады. Мен жөнөкөй эле мектепте окуганмын. Гимназический класста окугам, бирок обычный эле средняя школа, орус мектепте окугам. Орус класста аяктагам. Садикте орус садикке баргам. Эми баягы Бишкекте стереотип бар эмеспи? Шаардагылардын баары орус мектепте окуш керек, орусча билиш керек, кичинекейинен орус подружкалары менен жүрүп дегендей. Үйдө кыргызча сүйлөп эшикке чыкканда автоматтык түрдө орусча сүйлөшчүбүз. Садикте орус садикке барып калгандын айынан уже кийин мектепте дагы орус мектепте окуп калдык. Обычный эле средняя школа деп коет Кыргызстанда, ушу средняя школада эле окугам. 11 классты ошондой мектепте бүткөм. Болгону биздики гимназия класс деп койчу, дополнительный факультативдер бар болгондуктан. Кээ бирки суроолорду кой берип жиберем, жооп бербей калсам менин YouTube'дагы видеомдон көрсөңүздөр болот. Здравствуйте, сиздин посторуңуз баарына аябай чоң. Сиздин посторуңуздан баары аябай чоң пайдасы тиет жана ошол эле учурда мага да көп мотивация берип турасыз. Чоң рахмат сизге дейт. Сизге дагы рахмат. Ошто IT университеттер барбы? Бар. Ар бир эле университетте IT факультет бар. Издеш керек. Программист только код жазган дейт. Программист эми программа жазган адамдардын баарын программист деп коет. Software engineer, software developer деп коет. Бир нече код тилдерин билет, ар кандай программаларды жазат. Өтө кыйын программалардан баштап эң жөнөкөй программаларга чейин ар бир программисттин уровеньдери бар. Бардык нерсе опыт менен келет, практика кылыш керек. Адам супер программист болуп төрөлбөйт. Университетте бүткөндө адам сразу эле супер программист болуп калбайт. Бардык нерсе акырындык менен. Ай, мамочка. Oh. Thank you. You're welcome. А подивися. Gitti. Ошого бүт нерсени сабырдык менен күтүп аракет кылыш керек деп ойлойм. Оу. Чачпай, чачыңы чечпе да. Эмне чечип атасың? Азыр сыгылак депсең бүт кыйналасың эми да чачың түшүп. Же шамалга учурасыңбы? Жок. Эмне чечтиң? Эмне чечип атасың? Мен сага аягы байлап бердим. Жок, чечпе, мен азыр топ ойносом кыйналам. Жөн. Макулда. Макул, арка коюп кой. Бар сыйгалак дебесиңби? Селкинчек деп турсаң? Атак айтсаң, ай, козу. У вас тоже раньше профессия была бухучет и аудит. Я тоже поступила на бухучет, но хочу найти, с чего начать. Если вы уже универ закончили, идите на курсы. Если вы до сих пор в универе, переводитесь. Срочно переводитесь. Лучше, чем потерять год, но отучиться, чем потом жалеть об этом. Если вы на первом курсе, сядьте на IT с первого курса заново, да, переводитесь, переводите ваши кредитные часы и доучивайтесь.
Рахмат. Керки суроолорду кой берип жатам. Как повлияла пандемия на айтишников? Айтишников стало еще больше, я бы так сказала. Пандемия показала, насколько интернет сейчас развит, насколько онлайн сейчас актуально. Те компании, которые занимаются веб-сайтами, да, у них было работ очень много, клиентов очень много. Все решили перейти на онлайн. Все бизнесы начали открывать свои веб-сайты, начали крутить, начали расширяться именно в онлайн-сфере, да. Вот лично для нас, что я могу сказать? Очень обидно, что многие люди, которые не в IT, потеряли работу, да, это очень обидно, это очень плохо повлияло, но посмотрите с другой стороны, все люди, которые работают в IT-сфере, они до сих пор работают. Вот, к примеру, я как работала, так и работаю, только в офис уже не хожу, да, я из дома работаю. Муж у меня работал всегда ремоут, онлайн, он работает также. Те же проекты, те же часы, ничего не поменялось, та же зарплата, можно сказать. Поэтому пандемия доказала, что все направления IT-технологий сейчас очень развито, что люди должны идти к этому, да, люди должны поменять свое мышление, поменять свое направление. И мы хотим мы этого или нет, технология у нас уже в жизни есть и занимает очень большое место. Мы должны это признать и начать уже учить. Вот. Кыргызча сүйлөп жүрөт Америкада дейт. Кыргызча сүйлөйбүз ооба. Мен бул жактан курс бүткөм, Кыргызстанда экономический факультетти аяктагам. Саламатсызбы? Где найти девушку, хочешь сейчас готов жениться? Вы, ребята, даете. Спасибо, что всем понравилось. Машиналар. Англис тилин кандай үйрөнгөнсүз дейт. Англис тилин практика менен үйрөнгөм. Мен деле башында кыйналгам. Ошол жөнүндө англис тилди чогуу үйрөнөбүз деген темада YouTube'да видео бар. Ошо видеону көрсөңүз, ыкмалар менен бөлүшкөм. Какой язык нужно изучать для того, чтобы стать DevOps? Я об этом тоже писала, почитайте, поищите. Когда в Кыргызстан? Буйруса приедем. Буду побыстрее читать все вопросы и буду уже заканчивать прямой эфир. Азаматсыз биздин пикирчилер Инстаграмды приоритет көрүп алышкан. Азыр Инстаграм жок болсо жашоосу өтпөй калчудай. Бул нерсе убактылуу болгону ар бир нерседен пайдалуу нерсе тапса болот. Адам өзүнө бир онлайн телефон ар бир адам кармайт. Болгону туура привычка кылып алыш керек деп ойлойм. Эгерде Инстаграм өтө чоң убакытты ээлеп жатса адамдын жашоонда, Инстаграмдын өчүрүп бардыгын жок кылуунун кереги жок. Болгону телефондон чыгарып туруш керек. И интересный китептерди окуп башташ керек. Телефонду кармаганда эле баягы онлайн азыр сонун программалар бар. Ичине китепти акысыз жүктөп алып окуса болот. Ошо телефонду кармаганда эле ошо китепти ачып алып эле окуй берсе, ал бир айдын ичинде эмеге айланып калат. Привычкага айланып калат. Ошентип акырын-акырындан социальный сеттерден азайтса болот. Же болбосо пайдалуу видеолорду көрүш керек, пайдалуу сабактарды алыш керек. Болгону ушу телефондогу Инстаграмдын колдонмосун өчүрүп туруш керек убактылуу. Ошондо гана ойлойм убакыт азаят деп. Аны адам өзү аракет кылыш керек. И ар бир ийгиликке жетиш үчүн постоянность деп коет, орусча, англисче consistency дейт. Ошону аябай сакташ керек. Бул ар бир ийгиликтин кулпу, ключ к успеху это лежит через вот именно consistency, постоянство. Ар бир кылган нерседе постоянство болгондо гана адам ийгиликке жете алат. Окууда болобу, үй бүлөдө болобу, карьерада болобу, айырмасы жок, спортто болобу, консистенция болуш керек. Ключ к успеху лежит только через вот консистенция. Болуш керек ошо адамда. Ошондо гана бир нерсеге жетсе болот. Бир күн кылып, бир күн жок алып болбойт. Анда адам эч нерсеге жетише албайт. Курсы у меня были около 6 месяцев. Мне сначала понравилось, мне было безумно интересно, да.
Я люблю вот точные науки. Может, из-за этого. Ну, не знаю. Для меня было с первых дней очень интересно вообще изучать про технологию. Так меня подтянуло. Можно ли устроиться на работу без диплома в Америке, если хорошо знаешь свое дело? Да, можно. Еще как можно. Такие гиганты, как Google, Facebook, Amazon, они тоже принимают без диплома. Главное знать свое дело. Но проблема в том, что если вы хотите стать просто рядовым программистом, вы можете без диплома работать. Но если вы хотите карьерного роста, там, прыгнуть дальше директор, это менеджер, а потом директор идет, а потом еще CTO, и идет же дальше карьерный рост, вот тогда уже наличие высшего образования будет требоваться. Неважно, это высшее образование будет в IT-сфере или в гуманитарной, или в экономической. Главное, чтобы у человека был диплом о высшем образовании. Из Кыргызстана, из России, неважно из какой страны, и неважно по какому направлению, допустим, если вы учитель даже, да, но и наличие диплома будет важно, если вы хотите делать карьерный рост. А чтобы стать просто хорошим специалистом, хорошо зарабатывать, диплом не нужен. Где найти ссылку на ваш телеграм-канал? У меня в Инстаграме, в главный профиль зайдите, там есть link TR называется. Основная страница, да, профиль в Инстаграме. Зайдите, нажмите на ту ссылку, там откроются все мои каналы. YouTube, Telegram, статьи на Азаттыке. Если вам очень интересно, почитайте все мои статьи на Азаттыке. Я писала очень много статей на разные темы, особенно про IT, про клауд писала, про интернет писала. Думаю, вам будет очень интересно. Саламатсыз бы дейді. Салам Кыргызстандан, Чикагодан салам. Москвада саат 8 болып тұр. Вы очень красивая, спасибо. Сердечкаларды басып жатам. Рахмат сердечкаңыздарға. Үй бүлөңүзмен бактылуу болуңуз, адамдар көп болсун. Бардыгыңыздарға бакыт каалайм. Мага кандай жакшылыктарды каалап жатсаңыздар, Кудайым ошо жакшылыктардын баарын сизге, сиздин үй бүлөңүздөргө, сиздин жакындарыңызга 2 эселеп, 3 эселеп кайтарсын. Ачкеңизди чечип сүйлөшсөңүз. Мен ачкем сүйлөгөндө мешайт этпей жатат. Эшикти көрүп атасыздар, эшик өтө жарык. Анын көзүмдү ачып жума берсем, тоже неправильно болуп калат. Ысык көлдөн салам. Relativity деген компанияда иштейм. Аябай көп суроо келиптир. Минуттун баарын окуп бете албайм го. Очень много хороших вопросов. Ребята, знаете, сделаем так. Суроолоруңуздар болсо, комментарийге же болбосо мага дайрекке жазсаңыздар, ошол суроолорго жакынкы күндө видео тартып жүктөп коем. Ар бир суроого өзүмдүн оюмду айтып, жообумду айтып. Семья тууралуу болобу, жумуш тууралуу болобу, балдар тууралуу болобу, кандай суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар, же болбосо личкага жазыңыздар, же болбосо YouTube'дагы каналыма жазсаңыздар болот. Ошо суроолордун бардыгын чогултуп, жаңы видео тартып, сиздер үчүн жүктөп коем. Азыр ар бирине бардыгын окуп чыгып, бардыгын окугум келип жатат, бирок аябай көп экен суроолор. Мына прям где-то суроолордун түйүнө жете элекмин еще. Очень классный вопрос. Вот, допустим, здесь, да, какой бэкграунд должен быть у PM, чтобы работать удаленно? Это очень такая обширная тема. Нужно говорить, да. Эльмирка, привет. Вот тебя заметила. Америкада кандай барып калдыңыз? Аябай көп суроолор бар экен. Арасында прям жооп бергим келе турган суроолор бар экен. Жок, мен Россияда эмесмин. IT кесибин окуш үчүн 9-дан окуп калган жакшыбы, сабактарын маанилүүбү? Кайсы сабактарды окуш керек? Тоже жакшы суроо. Я эфир сохраню, поэтому пишите вопросы, и в следующий раз я постараюсь ответить на ваши вопросы и отснять видео.
Так, давайте так договоримся, да? А то сейчас ответить на все вопросы не получится. Азыр мен башынан жооп берип баштасам, кайра дагы жаңы суроолор келет. А мен балдарыма барайын. Алар менен ойногону келип алып, бул жерде интип отургандагы туура эмес. Кичине убакыт бар. Негизи силерге жөн эле салам деп койгону кирген болчумун. Азыр отурган жерибизди көрсөтүп коеюн. Мындайларды илдик. Тамактарыбызды салып келгенбиз да, тигинтип пикник кылабыз деп. Балдар тиги жакта ойношуп атат паркта. Топ ойнойбуз азыр, волейбол. Волейбол аябай жагат. Бул жакта дагы парк. Ушул жерде азыр 1-2 саат эс алып кетебиз. Кече тамактарды жасап салып койгом балдарга. Тамактарыбызды кошуп алып келебиз. Азыр особенно пандемияда, карантин учурунда жалаң үйдөн тамактанганга аракет кылабыз. Негизи эле жашоодо үйдөн тамактанабыз. Жумасында 1-2 жолу эле көчөгө чыгып калганда тамак жебесек, а так үйдөн тамак бышырып жейбиз. Барыңыздарга рахмат. Жооп ала албай калган суроолоруңузду кайра башынан жазыңыз. Эмнеге дегенде азыр мен прямой эфирди сактап IGTV'ге киргизип койсом, суроолордун баары жок болуп кетет экен. Окуй албай калат экен. Кайра видео эле калып калат экен. Ошого суроолорго жооп берип атканда дагы окуп жооп бергенге аракет кылдым, чтобы жаңы көргөн адамдар эмне жөнүндө сөз болуп жатканын түшүнүш үчүн. Калган суроолоруңар болсо жазгыла. Дагы видео тартып жүктөп коем. Всем спасибо за такие приятные, классные слова. Очень приятно. Вы нас вдохновляете для достижения новых высот. Спасибо. Очень круто, что есть такая обратная связь. Всем пока.